Бишкектин соода жайларында биринчи кезектеги азык-түлүктөр байкалаарлык деңгээлде кымбаттаган деле жок. Болгону ун азыктарына, кум шекерге жана эт азыктарына болгон баа 2-5% кымбаттаган. Бул көрүнүш монополияга каршы жөнгө салуу агенттигине көзөмөл киргизүүгө негиз болуп бере албайт. Бул сезондук фактор. Бул кымбатташы бүгүн кымбаттайт, эртең кайта эле түшөт. Бул бардыгы сезондук фактор деп коет. Буга эми көңүл көп бурбайлоодубуз болот. Бүгүн көтөрүлө, эртең түшүп калат. Көтөрүш катталат, бирок андай чоң баалар көтөрүш байкалган жок. По нашей сети повышение цен не наблюдается. Какие у нас были зафиксированные цены, такие цены у нас сейчас. Биздин соода үйүбүздө баанын өзгөрүшүн эч бир байкаган жокпуз. Мурда кандай болсо азыр деле ошондой эле сатылып жатат. Өндүрүүчүлөр деле мурунку баалар менен бизге жеткиришүүдө. Кадимки эле күнүмдүк жумуш процесси уланууда. Рабочий процесс идет. Как бы все стабильно, все нормально. Ал эми базарларда жана тармактык дүкөндөрдө эч кандай азык-түлүктөрдүн тартыштыгы же адаттан жогорку суроо талап жок. Кампаларда болсо биринчи кезекте зарыл болчу азык-түлүктөрдүн жетиштүү көлөмдөгү запастары бар жана экономикалык абал туруктуу. Бүгүнкү күндө көлөмдөр жетиштүү. Сырттан келип аткан көлөмдөр туруктуу, мындай эч кандай үзгүлтүксүз келип атат. Бааларды дагы биз байкоону бүт республика боюнча жүргүзүп атабыз. Ар бир областта, ар бир райондо биздин тапшырма менен штабтар түзүлгөн. Алар дагы байкоо жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө жалпысынан баанын өсүшү өтө чоң жок. Анча-мынча кээ бир позицияларда баанын өсүшү бар. Бул эми кээ бир жерде сезондук, кээ бир жерде баа жалпы эле инфляцияга байланыштуу. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирусту пандемия деп тааныганын, бирок бул үчүн ызычуу болуунун кажети жок экендигин белгиледи. Аны менен бирге ал коронавирус тараган өлкөлөр 3 категорияга бөлүнгөнүн билдирди. Биринчи категориядагылар обсервацияга жаткырылат. Экинчи категориядагы өлкөдөн келген адамдар текшерүүдөн өткөрүлүп, үй обсервациясына алынат. Үчүнчү категориядагы жарандарда дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Бүгүнкү күндө 22 санитарлык карантин пункттары иштеп аткан. Азыр дагы бирөө ачылды, 23. Алайда бир туристикалык жактан бир жол бар экен, Бордобө. Ошо менен азыр 23 санитарлык карантин пункттар күнү түнү ишти алып барып атышат. Бүт алгоритм менен иштер жүрүп жатат. Бул жерде тесттерде эч кандай бүдөмүк жок. Булар эл аралык деңгээлде баягы сертификациядан өтүлгөн, саламаттык сактоо уюмунан да аккредитация болуп алынып тастыкталган. Коронавирусту өлкөгө киргизбөө боюнча штабдын билдиришинче, бүгүнкү күнгө чейин коронавируска каршы тесттен 1500дөн ашык адам өтүп, алардын баарысы таза чыгышкан. Жакынкы күндөрдө медициналык беткап чыгаруу боюнча ишкананы ачууга ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Өлкөдөгү алдын алуу чаралары күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Ар бир көзөмөл өткөрүү пункттарында саламаттык сактоо министринин өкүлдөрү менен биргеликте жумуш алып барып жатабыз. Өзүңөргө маалым болгондой, биргелешкен алгоритм иштелип чыккан, ошо алгоритм негизинде жумуш алып барып атабыз. Чет элдик жарандар ошо акыркы 30 күн ушу чет элдик айтылып кеткен 5 мамлекетте болсо, акыркы 30 күн ушу мамлекеттерде болсо Кыргыз Республикасына киргизилбейт. Мындан тышкары Космосбек Чолпонбаев вирус Кыргызстанда катталган күндө да толук даяр экендигин билдирди. Ал вирус өлкө аймагында өзүнөн өзү пайда болбойт. Ал эми сырттан киргендерди кандай текшерип жатканыбызды көрүп жатасыздар. Катталган жок, демек бизде вирус да жок деген оюн билдирди. Учурда карантинде 303 адам жатат. Жакында эле Россиядан 5800 вирусту аныктоочу реагент келип түштү. Айза Камчыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.